Журналист котормочу акын Эрнис Асек уулу дүйнө салды. Бул тууралуу маркумдун кесиптештери кабарлашты. Кесиптештердин айтымында Эрнис Асек уулу бүгүн 29 январда ооруканада көз жумган. Белгилей кетсек, Асек уулу маркум журналист, саясатчы, коомдук ишмер Мелис Эшимкановдун бир тууган иниси. Ал буга чейин Асаба, Агым гезиттеринде кабарчы, башкы редактор болуп эмгектенген. Кийин баягы Асаба гезитин да чыгарып жүргөн. Жогорку кеңеште бүгүн судьялардын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Жыйында депутаттар сотторго болгон ишеним төмөндөп жатканын белгилешти. Ал эми жогорку соттун төрайымы Гүлбарак Алиева соттордун кадыр баркы түшүп кеткендигин моюнга алды. Чын эле авторитетибиз аябай төмөндөдү. Биз аны дагы мойнубузга алабыз. Биз мына биздин судьялар дагы ошол авторитетти төмөндөтүп атат. Мен өзүм деле уялам. Мен өзүм судьяларга кезиккенде айтамын. Менин авторитетим бул сиздердин авторитетиңер. Ошондон чогулат менин авторитетим. Мен жалгыз эчтеке кыла албаймын деп мен аларга деле ошентип кайрылам. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов менен жогорку соттун төрайымы Гүлбарак Алиеваны былтыйып отурасыңар деп тилдеген. Буга коррупция менен кармалган Бишкектеги айдоочулук күбөлүк берүү жана автоунааларды каттоо бөлүмүнүн экс жетекчиси Насыр Алмамбетовдун абактан чыгып кеткендиги себеп болгон. Кой таш окуясында айыпталып жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун жетекчиси Нурдин Сулаймановго жана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Мелис Турганбаевга жардам сурап кайрылды. Жээнбековдун айтымында кечээ 28 январда абактагы номер 307 камерада 22:00дөн кийин жалпы 7-8 кызматкери жана атын атоодон баш тарткан подполковник тинтүү жүргүзүп башташкан. Кызматкерлер өздөрүнүн орой алып жүрүп камерадагылардын төшөнчүлөрүн, кийим-кечек, тамак-аштарын полго чачышкан. Аларды тебелеп камактагыларды шылдыңдап орой мамиле кылышкан. Равшан Жээнбеков подполковниктен өзүн тааныштырууну сураганда кагып таштаган. Мунун баары 2 саатка созулуп, алар кеткенден кийин камерадагылар түнкү 3кө чейин оокаттарын иреттеп жыйнаганга туура келген. Мындай мамилеге жана түнкү маалда коридорго көпкө турууга чыдай албаган камактагы бир жаран эсин жоготуп кулап түшүп башы менен полго тийген. Дагы бирөөсүнүн кан басымы көтөрүлгөн. Ал эми жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Самат Калыков Равшан Жээнбековдун кайрылуусу боюнча расмий билдирүү электигин билдирди. Анын айтымында Жээнбековдун билдирүүлөрү боюнча ишкиликтөө жүрүп баштады. Жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат берилет. Бүгүн Лейлектен келген аксакалдар жана тургундар маалымат жыйын беришип, анда алар вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду колдоо сөздөрүн айтышты. Жеңиш Разаков кетсин деген, бул Жеңиш Разаковдун кетсин дегени эртең күнү бул Сооронбай Шарипов кетсин дегенге чейин барат да булар. Ошол сыяктуу эле ушундай логикалар угулганда, чын айтканда эч ким мындай адашып барып калды элдер. Адашып барып калды. Социалдык тармакка мен көңүл бургум келип атат да. Ушул интернет, Facebook, Одноклассниктерден ушул акыркы күндөрү өтө жалган маалымат өтө көп чыгып атат. Өтө куру мындай чатканда жалган Жеңиш Парпиевичке карата ушундай жаман сөздөр. Бул Жеңиш Парпиевичтин бир характери бар экен. Бул аз сүйлөп, көп иштейт экен. Буга чейин журналист менен жарандык активист Разаковду сотко беришкен эле. Алардын мындай кадамына Бишкекте Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча өткөрүлгөн митингди Жеңиш Разаков акча менен уюштурулган, алар акчага чакыртылган адамдар деп айткандыгы себеп болуп, доогерлер вице-премьердин айтканын куру айып деп баалашып, ар бири 5 миллион сомдон талап кылышкан. Бирок сот алардын арызын кароодон баш тарткан. Бул жерде аныктамада мындай деп жазылыптыр. Мен ушул элдин өзүмдүн маселемди көтөрүп сотко арыз жазганым аз келгенсип, ушу Разаковдун иши каралсын деп мамлекетке атайын пошлина төлөшүм керек экен. Мына ошол пошлинаны төлөбөй калыптырмын. Ошондуктан азыр эфир аркылуу жалпы замандаштарга кайрылам. Жеңиш Разаковго 1 сомдон чогултуп берсеңиздер, мен ушул 1-Май райондук сотунун алымын төлөп, арызды кайра берет элем. Эске салсак, 15 январ күнү Бишкекте Баткен облусунун тургундары жана жарандык активисттер чек ара маселеси боюнча митинг өткөрүшүп, Жеңиш Разаковдун кызматтан кетишин талап кылышкан.
Өлкөдө коммерциялык эмес уюмдардын кирешесин жана чыгашасы боюнча маалымат берүүгө милдеттендирилген мыйзам долбоор коомдук талкууга сунушталды. Аны Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов баштаган бир нече депутаттар демилгелеген. Алып чыгып жаткан мыйзам долбоордун башкы максаты коммерциялык эмес уюмдардын чет өлкөлөрдөн келип жаткан каражаттары бир жылда жасаган иштери боюнча маалымат берүүсү болуп саналат, дейт Райымкулов. Бүгүнкү күндө бейөкмөттөр кылып аткан иштер боюнча келип аткан каражаттар боюнча кандай пайдаланып, кандай иш алып бараткан боюнча мындай ачык элге ачык айтып маалымат берүү иретинде мыйзамга өзгөртүү киргизип атабыз. Анткени баягы бүгүнкү күндө бейөкмөт уюмдардын өкүлчүлүктөрү айтып атат, салыкка, статка отчет беребиз деп. Ал жакта отчет берген менен салыкка баягы тиешелүү айлыктар алган айлыктарына отчет берет экен, статка берген маалыматты купуя сыр экен да, аны эч ким ала албайт экен. Биз эми ошону баягы бүгүнкү күндө коомчулукта болуп аткан ар кандай акыркы учурларга байланыштуу элден бир топ баягы суроолор келип, талаптар болгондо ошого жараша бүгүнкү ушул мыйзамды алып чыгып атабыз. Аталган мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү коомчулукта талкуу жаратып, бүгүн Бишкекте укук коргоочулардын мамлекеттик эмес бирикмелердин каражат булактарын ачыктоо тууралуу мыйзамды талкуулаган форумда белгисиз жарандар менен Адилет клиникасынын кызматкерлеринин ортосунда пикир келишпестиктер орун алып, жакалашып түртүшө кетишкен. Не, биться не буду, факт такой. Кытайдын Ухань шаарында пайда болгон коронавируска кабылгандардын саны күн санап өсүүдө. Акыркы маалыматтарга караганда коңшу өлкөнүн өзүндө бул илдетке чалдыккандардын саны 3000ге жакындады. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстандын аймагында коронавирус жуктурган учур катталбаганын, вирустун алдын алуу чаралары көрүлгөнүн буга чейин эле билдирген. Бүгүнкү күндө негизги Кытай менен байланышкан жерлерде, тагыраак айтсам, бул Ош жана Бишкек учак жолдору. Андан сырткары Иркештам жана Торыгарт бул унаа кесиличи өтүмдөрдө бүгүнкү күндө Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери санитардык контролдук пункттарда тепловизордун жардамы менен күчөтүлгөн режимде иш алып барып атышат. Келген кишилердин баарын бүгүнкү күндө карап атабыз. Бүгүнкү алган ыкча маалыматтар боюнча жогоруда айтылган оору менен ооруп калгандар же болбосо ошого шек санаганын кишилер бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында жок. Бирок ага карабай депутат Камчыбек Жолдошбаев Кытай мамлекетинен тарап жаткан жугуштуу вируска тынчсызданып, элдин саламаттыгын сактоо үчүн өкмөт жүргүзгөн иш-чара үстүртүүдөн болуп жатат деп наразы. Өкмөт баягы карап атат дагы, карагандан кийин эчтеке жок ал жердечи. Ойлоп үстүртөн айтып коюшту. Кое тургулачы. Андан кийин айтып аткан сөздөрдүн баары мындай да. Бул Россия мамлекети, тетиги Америкадан чыгып атат, Франциядан чыгып атат, Япония, Южный Корея мыкты мамлекеттер жанагы вирустун эмесин таппай атат, а бизге окшогон кичинекей мамлекеттер өзүнчө страдайт этет ал жердечи. Ушуну бир карап көрсөңүз, Асан Арсбекович, карап керек болсо мына Минздрав тап келип угуш керек. Бүгүн болобу, эртең болобу? Рахмат көңүл бургандарга. Кытайда тарап жаткан өпкөнү сезгенткен коронавирус элден мурда эл өкүлдөрүн дүрбөлөңгө салды. Алсак Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов социалдык тармактагы өздүк баракчасына смог аз келгенсип эми вирус коркутуп баштады деген билдирүүсүн калтырып бет кап кийген сүрөтүн жүктөгөн. Депутаттын бул сүрөтү интернет айдыңында чоң талкууну жаратууда. Андан көп узабай депутат Исхак Пирматов дагы бет капчан сүрөтүн жарыялады. Мындай паникага алдырбаш керек. Ал эми бүгүн Жогорку Кеңеште калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып жаткан учурда ага 20га жетпеген гана депутат катышты. Коронавирус тез тарап жатат деген маалымат депутаттардын жыйынга келбей коюшуна таасир бердиби, айтор белгисиз.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргызстандын аймагында коронавирустун жайылышына жол бербөө боюнча штабтык жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Жыйында саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев коронавируска байланыштуу кырдаал боюнча маалымат берип, коркунучтуу илдет менен катталгандар жок экендигин, буга байланыштуу дүрбөлөңгө түшүүгө негиз болбогондугун билдирди. Министрдин маалыматына караганда эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Өлкөдө жеке коргонуучу каражаттардын зарыл болгон камы жана вируска каршы дары каражат бар. Өкмөт башчы дарыканалар тутумунун үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу жана баалардын жогорулашын алдын алуу максатында жеке коргонуу каражаттарын тиешелүү дары-дармектердин наркына мониторинг жүргүзүүнү тапшырды. Бүгүн Матраимовдордун 3 сайтка карата жазган доосу боюнча соттук отурумуланды. Буга чейин Азаттыктын өкүлү Свердлов райондук сотуна карата ишенбөөчүлүк болуп жатканын жана аталган сайт Бишкек шаарындагы Ленин районунда жайгашкандыктан Ленин райондук сотуна өткөрүп берүүнү өтүнгөн, бирок сот аны канааттандырган жок. Дело в том, что мы все-таки все равно сомневаемся в том, что суд будет беспристрастен. Да, сказали, что истцы сказали, что можно было бы и в другом суде. Я еще раз хочу сказать, если бы суд передал дело в другой суд, он бы начал намного раньше рассматривать его, потому как сейчас мы, если обжалуем определение, то это опять же займет почти столько же времени. Ал эми Матраимовдордун жактоочулары жоопкер тарап ишти башка райондук сотко өткөрүп берүү тууралуу өтүнүч келтирүү менен соттук ишти атайын создуктуруп жатат деп эсептешет. Бандит деп аталып 23-25 декабрь күндөрү уюштурулган рейдке криминалдык милиция кызматынын, экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын жана башка түзүмдөрдүн аймактар аралык башкармалыгынын кызматкерлери тартылды. Ыкчам алдын алуу иштери уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет жөнүндө мыйзамдын негизинде жүргүзүлдү. Мобилдик топтор менен эл топтолгон жерлер, мейманканалар, түнкү клубдар, кафе-барлар текшерилди. Ички иштер министрлигинин каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турган 31 жаран криминалдык милиция кызматына жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгына профилактикалык сүйлөшүү үчүн жеткирилди. Рейдтин жүрүшүндө кармалгандардын арасында Дженга Каймана аттуу Кадыр Досонов да бар. Алардын бармактагы алынып, сүрөткө тартылып, расмий эскертүү берилди. Ошондой эле ИИМдин каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары жазылган 35 жарандын жашаган жери текшерилди. Кошумчалай кетсек, рейдтин жүрүшүндө 59 кылмыштын бети ачылган. Мындан тышкары иш-чаранын алкагында 6 мас айдоочу кармалып, айнеги караңгылатылган 22 унаа токтотулду. Учурда уюшкан кылмыштуу топтордун иш-аракеттерине бөгөт коюу боюнча иш-чаралар уланып жатат.